Машина Кейж каналы өз видеоларын тартууну улантууда. Ош шаарындагы Жапалакуна базарынан жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Биздин кадырман көрүүчүлөрүбүз. Датаны айта кетели, 27 март 2022 жыл аптагүнгө жекшемби. Аралаш түрдөгү унааларды тартабыз. Андай болсо баштай берсек мейли, баштай берели. Mercedes-Benz 190. 180 миң акчасы экен. 1990. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Бензинби? Бензин экен. 999 40 44 47 номеринде ээси 180 миң, а? 180 миң сом. Фаркоп бар. Люк. Görünüşte oldu. Уланта өрелік. Мо жерде Toyota Wish. Азыр айтмакчы оң рулдуулардагы ушинтип аралаштырып тартабыз өзү. 2004 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Мындай рейлинг коюлган экен. Салам алейкум. Канча деп атасыңар? 450 миң сом. Corolla'ны канча деп атасыңар? 400. Toyota Corolla. Сол руль, коробка механика. Эки миң 1.4. Коробка механика дедик. 400 канча? 400 миң сом. В принципе, жакшы эле. Toyota Camry 40-чы кузовпу? 45-пи? 45 экен. Спойлер, партроник, камера. Туманниктер. Эки миң 11, 2.5. Электрогүзгүлөр, монитор бар, подлокотник, отуруштары кездемеде. Баасы канча болду? $9700. Ушунун жанында Honda Fit Aria Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. Дөңгөлөктөрү 4 тең жайкы, протекторлары жакшы абалда. 2003 1.5. Тез арада сатышым керек деп атат. Пробег канчаны көрсөтүп? 189.324 километр. Баасы канча болду? 350. 350 миң сом. Жакындатып айтканында дейт. Toyota Avensis. Бул лифтбек экен, а? Эки миң 1. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Коробка механика. Электрогүзгүлөр, мультируль, подлокотник. 4 айнектен электро көтөргүчтө. Мынасы эмне болду экен? Так, бул жагы баякындай компьютер экен, борт компьютердан окшойт так. Ал бай эшик же партрониктерби? Алдыга түртүп турат экен. О, партрониктер келген да, ошо бай датчиктери. Баасы канча болду? 350 миң сом кеми бар дейт.
Daha bir Avensis. Ушундай эле бул бирок седан экен. 2001 2 коробка механикабы? Механика. Родной краска деп саткан да. Bunun алдыңкы айнектери электро көтөрүштө, электро күзгүлөр, фара омывательдер, алдыңкы отургучунда тарында жылытуу системалары бар, кондиционер, печка, климатта эмес. Канча деп атасың? 360 миң. Дөңгөлөктөр төртө тең кышкы. Honda Step Wagon. Апхажа номеринде 2004-24, басы 680 миң сом. Монитор бар экен, а? Монитор бар, потолок бардачок бар. Потолок бардачок. Ушунда болот. Кээ-биркилеринде жок а өзү? Кээ-биркилеринде жок. Мында бардачок чото эсимде деле жок да. Климатта. Артында шторкалары бар. Мынандай шторкалары да бар экен. Жакшы. Мынандай гаражерия японский оригинал кушалкалар бар экен. Жакшы. Неме да спадабы? Спада, RFC. RFC дейт. 680 умный фаралар. Мына АФС деген, а? Туура. Пробеги да көрсөтүп болду 177.980 километр. Камера бар экен. Дөңгөлөктөрү төртө тең кышкы, өзүнүн оригинал коюлган дистеринде. Эми Апхажа номер болуп калса, атак жакшы. Mercedes-Benz E-класс 210 кузов. Камера. Балондор жаңылыгын эми тарткан. Эми балондор бар эле, жаңы болор. Бу кышкы 4 дөңгөлөк тең кышкы, протекторлору жакшы абалда. Жана жайкы дөңгөлөктөрүн дагы кошуп берем дейт, аларындагы протекторлору жакшы абалда дейт. 2001-28 коробка механика. Так. Салонун көрсөтөйүн эми. 190 миң пробег. 194.615 километр экен. Баасы канча болду? 500 кем бар. 500 миң кеми бар. Honda Step Wagon. Эки миң бир, кыймылдаткычын көлөмү 2 куб. Айтылыш баасы 600 миң сом. Ушунун аркасында Honda CR-V 1 сол руль. Эки миң бир, кыймылдаткыч көлөмү 2 куб. Так, мына жакшы. Ушинтип кыргызча жазып койсо болот экен го, кагаздарды чыгарып дегенде. Азамат 510 миң сом деп жазылып турат. Фара омывательдер, туманниктер бар, дөңгөлөктөрү жайкы, ушундай куюлган дистерде. Mercedes-Benz C-класс 202 кузовта. 1994, коробка автомат, 1.8, басы 260 миң сом. Toyota Passo 2005, кыймылдаткычын көлөмү 1 куб. Оң руль. Солун көрсөтөлү. Канча деп аттылы? 400 миң сом. Бас. Кайсы мынабы? Honda Accord оң руль. 2003 2. Басы канча болду? 550 миң сом.
Дөңгөлөктөрү төртөтен кышкы. Бул жакта дагы Mercedes-Benz E-класс 210 кузов. 1995 3.2 коробка автомат. Люк бар. Үч режимде память. Массаж барбы? Массаж бар. Бар экен да, жакшы. Мынакей массажын жакшы, климатта, навороттору жакшы, мына фар омывательдер, отуруштардын жылытуу системасы. Бул жак корректировкасы көрсөттүм, аны отуруштары кара кожада. Жакшы. Басы канча болду эми? 380 миң. 380 миң сом. Мынакей дагы кайталап көрсөтүп коеюн номер. Болду. Аптыр мейли. 500 болса болады. Уланта өрелі. Фиттерді құдай бұрса тартабыз. Фит тартып бериңиз дегендер. Качан чыгат дегендер азыр көрөсүздөр. Мына ушул фиттен көрсөтөйүн. 2002 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. 550 миң сом айтылыш баасы. Honda Fit 2006 1.5. Sanyo монитору. Арменияныкы экен да номери. Армения тиле баягы Россиянын номериндеги эле жүрө берсе боло берет. Басы канча болду? 530 миң, а? Болду. Бул канча болду атат? Сенденби? Сенден эмеспи? Фит канча болду атат экен? 490 миң. Эки миң 1.3 490 миң. 773 09 09 62. Toyota Camry 30 кузов. 2003 2.4 коробка автомат. $7,5 миң. Honda Fit 2003 1.3. Пробегин да сурап коеюн. Пробеги канча эле? 318 миң. 470 миң сом, а? 450. 450. Жакшы. 450 миң деп атат. Дагы Fit. Бүгүн Fitтерди кеңири тарта алчы. Көп кылып. 2002 1.3 470 миң сом. Honda Fit 2004 1.5. $500 канча дедиң? 570 миң сом. Бул ошондо сигнализация элеби же неме автозапуста барбы? Автозапуск жок экен, сигнализация экен, а? Монитор бар. Болду. Mazda Demio 2002 1.5. Son көрсөтөлү.
Так, басы қанша болды? Басы 300 мың. 300 000 сом. Toyota Corolla. Екі мың екі, 1.3, коробка автомат. Бұл қанша болды? 500 мың. 500 000 сом. Дөңгелектері төрттен қышқы. Андан кейін Mercedes-Benz E-класс 210 кузов, комплектация Elegance. Bir 1997, 2.3, коробка механика, люк. Ondan кейін шулда. Bunday Getz, рестайлинг. 2007, 1.4, коробка механика. 310 000 сом. Дөңгелектері қышқы, шундай қойылған дистерді. Кондиционер печка, отырғыштардың жылыту системасы, электрогүзгілер, пробеги 225 000 километр. Мынаки урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен видеобузду жыйынтыктайбыз. Лайк басып, комментарий калтырып коюуну да унутпаңыздар. Машина Кейж каналын колдоп туруңуздар.